Кесип тандоо ар бир инсандын тагдырын аныктай турган өтө жооптуу бирден бир чечим. Учурда окуу жылы аяктоо алдында турат. Бүтүрүүчүлөргө туура кесип тандоого багыт берген фестиваль Каракол шаарындагы Чыңгыз Айтматов атындагы Борбордук аянтта уюштурулду. Орто билим берүү системасын колдоо максатында ишке ашырылат. Ошон үчүн биз ушундай фестиваль уюштурдук. Бул жерде колледж лицейлер келип, өздөрүнүн ярмаркасын уюштуруп атышат. Концерттик программа бар, жана балдарга, окуучуларга ушул ар кандай тажрыйбалар өткөрүлөт, мастер-класстар өткөрүлөт. Биз 9-11 класстын балдары ушул кандай колледждер, кандай лицейлер бар экен, ал жакта кандай кесиптер, адистиктер бар экен көбүрөөк билсе, тапшырса деген ойдобуз. Иш-чарага облустагы жогорку класстын окуучулары жана ата-энелер катышты. Фестивалдын алкагында окуучуларга туура кесип тандоого багыт берилип, ар бир окуу жай маалымат беришти. Фестивалга жалпы облустан 5 лицей жана 6 колледждин өкүлдөрү катышты. Биз болсо Бишкек автожол колледжи, биздин колледжибиздин тарыхы бул 65 жылдан ашык тарыхы бар. Азыркы күндө бизде 8 специальность бар. Булар болсо автомеханиктер, автоэлектриктер, дорожниктер, дорожный механиктер, программисттер, гаишниктер да. Бүгүнкү күндө азыркы болуп аткан ярмаркада биз 40тан ашуун окуучуларды тарта алдык. Иш-чаранын алкагында окуу жайлар келген бүтүрүүчүлөргө мастер-класстарын көргөзүп беришти. Негизги максаты кыска мөөнөттүү окуу жайлардын ишмердүүлүктөрү менен тааныштырууга багытталган. Бул фестиваль билим берүү башкармалыгы тарабынан демилгеленип, Азия өнүктүрүү банкы тарабынан колдоого алынган. Салтанат Керимкул кызы, Алтынбек Исаев, Сергей Мищенко, Ысык Көл жаңылыктары.